түш мындай туугандар. Түш үч түрлүү болот. Алладан, напсиден, шайтандан. Жакшы түштөр Алла Тааладан болот. Жаман түштөр шайтандан болот. Үчүнчүсү напс, аралаш. Балакатса ар нерселе боло бересиң да. Бул үчүнчү тас. Түшүнүктүбү? Эми эреже мындай. Жакшы түштү көрөсүз же жаман түш. Үчүнчүсүн тегере койлу, аралаш ал, проблема деле жок. Жакшы түштү сиз жакшы санаган адамдарга гана айтыңыз. Кимди жакшы санасаңыз, жакшы көрсөңүз, ошого ар кимге айта бербеңиз. Адамдар түшкө да кызганат. Билесизби шуну? Мен түшүмдө депутат болупмун деди. Нар жагы мен үчүн болбойм депчи. Мен түштө эле айтып атам. Мен түшүмдө машина алыпмын, 5-7 джип. Эми алыпмын. Түшүнү айтып атат да. Анча нар жак бер жактарынан жүрөгү таза эмес болсо, ошол айтып аткан түшүңө кызганат. Түш десең анан кийин эсине келиши мүмкүн. Бул түшпү депчи. Түшкө көрө албастыктар болот. Буну Куранда окуя бар. Окуя келгенде айтып берем. Юсуф пайгамбар кичинекей кезинде 6-7 жашар кезинде, андан да ошо 5-6 жашында түш көргөн да. Юсуф пайгамбар. Бул Якуб пайгамбардын баласы болот. Түш көргөн. 11 жылдызды көрдү. Инни раайту ахада ашара каукаба. Мен 11 жылдызды көрдүм дейт. Айды көрдүм дейт. Күндү көрдүм дейт. Мага сажда кылып атыптыр дейт. Атасына айтты да. Атасы не деди? Балам, буну бир туугандарыңа айтпа деди. Атасы пайгамбар, көрөгөч, билет. 11 жылдыз ал 11 бир тууганы, ай дегени апасы, күн дегени атасы. Кудай кааласа кенен окуясын айтып беребиз, просто суроолор көп. Ошол туугандар ал бир туугандарыңа айтпа деди. Себеп дегенде 10 бир тууганы атасы бир, энеси бөлөк. Эко булар атасы бир, энеси бир. Биньямин менен Юсуф. Анан кийин ошолорго бир туугандарынан секен сөздөр чыгып айтып калып, анан эме болду да. Окуя башталды да. Юсуфты өлтүрөбүз деп. Түрмө, тиягы кудукка таштамай, кандай гана кордуктар. Убагында келин айтып беребиз. Кыскасы айтканда түштү жакшы түш көрсөңүз айтпай эле коюңуз эч кимге. Жүрөгүңүз кимге гана тартса ошого айтыңыз. Сизди көрө алган, сизге ыра көргөн, жакшылыгыңызга сүйүнгөн кишиге айтыңыз. Макулбу? Болду. Бир. Экинчиси, жаман түш көрүп калсаңыз. Себеп жаман түш көрүп калсаңыз, анда эч кимге айтпаңыз. Жөн эле Алла Тааладан, я Алла, ушу жаман түштүн жамандыгынан сактагын деп коюңуз, болду. Эч кандай сизге жамандыгы тийбейт. Жакшылыкта түш жөнөкөй нерсе эмес туугандар, бул аян. Түш жөнөкөй нерсе эмес. Алла Таала Куранда айткан. Силерди кушкабар, силерге жардам беребиз. Не аркылуу? Кушкабарлар менен. Кандай кушкабарлар? Түш аркылуу деген. Ол Алла Тааланын колдоосу кетет түш аркылуу. Түш дагы тамаша эмес болот туугандар. Сел болуп каптап, нур болуп аппак, түшүмө кирдиң түндө сен. Түшүмө кирдиң түндө сен. Сел болуп каптап, нур болуп аппак, түшүмө кирдиң түндө сен. Түшүмө кирдиң түндө сен.